кесиптештерибиз. Баарыңыздарга рахмат, ушундай суук күнгө карабай келип жатасыздар. Бул тарыхын айтып көрсөк, буну баштаганда ошол 1-Алатоодо Мадияр байкенин үйүндө ошо бир кой союп, Алатоо жаштар ынтымагы чогулуп, ошол жерде сөз сүйлөгөн. Ошол Алатоого жаштар ойной турган, балдар ойной турган парк курсак деп. Ошондо жаштар колдогон. Анан эми биз Алатоо эң биринчилерден конуш экенбиз, бирок бийликти күтө берсе, бийлик жардам бере бергенден анан жаштар өзүбүз баштайлы деп баштаганбыз. Чогултуп брусчаткалар. Баштай берели, Аллах колдойт деген. Ниет жакшы, аягы жакшы деп баштадык. Мына Аллахтан колдоп бүтүп атат буюрса. Ошол баарына алгачкы айтып кеткендей, Атай байке башында Сабир байкелер турду, биз турдук. Алатоо имамдуулар коому, ошо баарыбыз биргеликте кылдык иншалла. Ар кимге сооп жазылат, Кудай буюрса. Ушундай жакшы иштер бар экен. Кайсы бир бак тиксек деле ошонун бөлөкөсүндө канча адам ойнотсо ошо сооп кете берет экен да. Эми буюрса, бу жерде канча кыяматка чейин жакшы иштер болсо, буюрса баарыбызга тиет. Силердин да салымыңыздар бар эл. Мен эми Марлен Абдрахманович Маматалиевдин жардамчысы катары мен деле бияка салым кошоюн дегем, бирок соопту социал-демократтар ийип кетти. Буюрса Ынтымак партиясында келечекте жакшы иштерди кылганга аракет кылат биргеликте. Жакшы иште бири-бириңер менен жарышкыла дейт да. Жакшы иштерде жарышайлы. Мен конкурент көрбөйм, мен деле шаардык кеңешке депутатта койгом, бирок Илимарды мен досум катары көрөм. Буюрса биз эми Алла ыраазычылыгы үчүн кыла беребиз, бирок колдоо силерден көрүнөт. Ошол дагы эле көйгөйлөрүңөр болсо айтыңыздар, буюрса угуп маселени чогуу чечкенге аракет кылабыз. Руслан байке менен деле байланышып баарыңыздар менен. Ошол Аллах ыраазы болсун. Анан бул улуулар үлгүдө жаштаргачы. Бу жерде жаштардыкы эле эмес, сиздердикилер де келип ушул жерде китеп окусаңыздар, балдар сиздерди көрүп үлгү алат да. Ошон үчүн бул Атай байкеге адамга ыраазы болгон Кудайга ыраазы болбойт дейт. Кичинекей болсо да белек берип китеп жакында Турсунбай Бакир уулуга китеп берсем, Атай байке мага да китеп жок дегендей. Ошол китеп окуп кыргыздардын жөрөлгөсү болуп атат. Анан улуулар китеп окуп үлгү боло эле жаштарга. Алга Кыргызстан жашасын Кыргызстан. Биз буюрса эң өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулабыз. Ассаламу алейкум. Siz gelip kalıpsız, yaxşı elek, amandaysanızbı? Baraka. Mınaki